Bizni mamlakat başçı Tacikistonning mamlakat başçısına qattiq turda javob bersin bunday. Qattiq turda eğer bundan naridagi bizni telparaga kelsangizlar, anda biz atamizni öyle aytib kerak qoldi. Hozir 600 yetkili suratda. 600 abi. Biz buna dayınlayapmiz. Atamizni öyle qattiq unday nimadan berish kerak? Mana hozir rasmiy qog'ozlarda 31 davlat andan da aşık. Dağı biz bu jakta güdüm o'tira turgan bo'lsak, dağı da ko'ptagan jo'g'otlarga uchraymiz. Jana o'sha menenle birge Göt, Jeti Doğan eli, Narın, Abbası, Göl, Talas, aytılmaganlar göt elden, mana usul yerge. Birinchidan bu cho'ndirdan turarmiz. Военныйлар жетістігінде тұра береді, тұрабы. Ендеге приказ бермей таттатамыз. Ошол вопрос болуп атат бияқта. Анан үчүнчүдөн ал такыр аткарылбаса, анда курал жакты бизге бергиле деп атат элдер. Турабы? Бизге ушуга такыр маалымат эле жооп берип койсун. Военныйлар жетиштүү же жетишсиз? Мынча приказ мындайда болот же болбойт? Же ошондай деген маалымат бериш керек да, турабы? Барыбыз сызылдан ошол эле болуп атпайбы? Бугада азыр Leylek rayonu Kalso'da kalıp gitti. Tacikler Tograk'ta aldı. Bizden vayenlilerge buyruk versin. Bizden vayenlilerge buyruk versin. Yine bizdenlerge kural versin. Давайте сейчас сделаем все организованно и правильно, чтобы у нас не было хаоса. Здесь в здании полпредства созданы два штаба. Отдельно штаб, который координирует всю ситуацию по границам, отслеживает каждую минуту все стычки, которые происходят. Поверьте, мы знаем фактически в онлайн-режиме, где что идет. Все сообщения в соцсетях, они могут быть 2 часа назад, 3 часа назад, но это очень сильно нагнетает обстановку. Все на эмоциях. Ситуация непростая. Вчера договорились о снижении напряжения, отводе войск и начале переговоров. Давайте 1-2 дня сейчас вот эта работа пройдет. Kırgız eli. Ben şu Köktaş'tan bolam. Geçe uruştum başı da benim evimden tülü kirgen. Tacikten. Kanday olsun, bu ette caş baldar emotsiyaga aldırmay. Sezlerden suranı düşüp adamlara kulak salaylık. Biz körüp geldik, hazır geldim. Avtomat ber oyakma, özleri çekip, kaysın bağlı olsa ber. Bunu ette provokasya kaldı, oyaka beka kaçmayık. Onca jarandarız javur kaldı bana, men birinci Tacik. Aldım da turup baldar, komuşum jığıldı. Şularga kulak salışımız gerek, şular ne dese, şuların aytkanını kıvasak bizde aylağımız yok. Кыргызстан менен Тажикстандын УКМК жетекчилери чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрү башталды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Кыргыз Республикасынын делегациясын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, ал эми Тажикстан Республикасынын делегациясын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятемов жетектейт. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар түзүлгөн кырдаалды жана Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы конфликтти жөнгө салуу боюнча мындан аркы аракеттерди талкуулайт. Белгилей кетсек, аталган жолугушууну өткөрүү тууралуу макулдашууга эки өлкө башчыларынын телефондук сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча жетишилген. Тажик тарап Көкташ айылындагы жолду сүйлөшүүдөгү убадасын бузуп жаап коюшту. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн коомдук коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турсуматов билдирди. Анын айтымында Тажик тарап Ворух жолун ачсаңар 4 көчөнү ачабыз деген шарт коюшкан. Тажик тарап бүгүн 1 майда саат 10:00 Ош-Исфана жолунун Баткен районунун жака өрүк аймагындагы 4 көчө тилкесин жаап салышкан. Учурда Баткен-Лейлек каттамы убактылуу жабылган. 4 көчө кече сүйлөшүүлөр болуп ачылды эле, азыр кайра эле жабылып калыптыр да. Ошо кече алышкан, бүгүн эртең саат 10:30 чейин 4 көчө ачык болуп турган. Бирок Тажиктар тарабынан кандай бир себептен кайра жабылып калды. Азыр эми тактап сураса, акация булар бизде Варукты ачкыла деп. Варукты ачсаңар бизди ачабыз деп. Азыр ушул саатта биздин первый зам губернатор менен күч структуралары, алардын ошондой эле составтары менен биргеликте сүйлөшүүлөр болуп атат.
Büyük sağda söylüşler olsa daha malumat veririz, açılады. Ошол жердеги жарандардын жашоо эмеси боюнча кандай, коопсуздугу боюнча бардыгы Ошол жерде коопсуздук жарандар менен баардык сүйлөшүп турабыз. Ал жерде биздин начальник РОВД Шагамырза Алмаз менен азыркы убакта сүйлөштүм. Баардыгы көзөмөлдө элдер менен сүйлөшүп турабыз деди. Эч кандай аттуу пока жок. ошондо азыр Лейлекке болгон каттам токтоп турат убактылуу. Лейлек жактан келип жаткан, биз жактан келип каттана токтоп турат. Тажикстан макулдашууну бузуп чек арага аскер күчүн тартууда. Бүгүн 1 май саат 15:00 карата маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал Курч бойдон турат. Бул тууралуу УКМКга караштуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда чек аранын аймагынан аскер күчтөрү менен каражаттарды алып кетүү боюнча эки тараптуу макулдашууну Тажикстан бузуп жатат. Тажикстан чек ара аймагына жоокерлери менен оор аскер техникасын тартып келүүнү улантууда. Ошондой эле тажик тарап Баткен районуна караштуу Көк Таш айылындагы унааларды улам-улам атып жатат дешти чек ара кызматынан. Бүгүн саат 13:35 УКМК төрагасынын 1-орун басары, чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында Тажикстанга жөнөп кеткен. Учурда Бишкекте эл бийликтен курал берүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Митингге чыккандар Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматы тезинен жара көрүп аскер кызматкерлерине курал берүүгө буйрук кылсын деген талаптарын коюшууда. Баткен эли кырылып калмай болду. Тезинен чечим кабыл алгыла, аскерлерге курал берип чыгаргыла же башка өлкөдөн жардам сурагыла. Учурда 400дөн ашык мекендешибизди тажиктер алып кетти дешүүдө. Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы бүгүн 1 май саат 12:45 карата Кыргыз-Тажик чек арасында абал Курч экендигин билдирди. Лейлекте бир аял киши каза болду. Лейлек районунун Маргун айылында 43 жаштагы Чынара Шамшиева каза болду. Маалыматты Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешиналиев тастыктады. Анын айтымында аял катуу кыжалат болуп, тынчсыздангандыктан кан басымы көтөрүлүп кетиши мүмкүн, ал арка айылынын жашоочусу болгон. Маркум эмнеден каза болгону судмед экспертизанын жыйынтыгында толук белгилүү болот, деди министр. Министр Бешиналиевден ал жактагы абал тууралуу сурасак, абал Курч бойдон сакталып турганын, жеринде бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жок экенин тынчсыздануу менен кабарлады. Өлкөдө аза күтүү күнүнө карата мамлекеттик туу түшүрүлдү. Өлкөдө 1-2 май күндөрү жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. Буга байланыштуу Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик туу түшүрүлдү. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 1-2 май күндөрү Кыргыз Республикасында жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланган. Эске салсак, Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек арасындагы абал 29 апрель күнү таңгамал курчуп кеткен. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышууда Кыргыз тараптан расмий маалымат боюнча 33 адам көз жумуп, 163 адам ар кандай жаракат алган. Интернационал айылынын башчысы дагы деле барымтада кармалууда. Интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев дагы деле болсо Тажикстанда барымтада кармалууда. Маалыматты Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан тастыктады. Аны бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Эске салсак, буга чейин Баткен облусунун Лейлек районунда Интернационал айылынын башчысы уурдап кетишкен деген маалымат чыккан. Маалыматты Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы да тастыктаган. Маалымат боюнча Жаңы Жер айыл аймагынын Борбордук айылынын айланасында Тажикстан Республикасына таандык аскердик техникалар эркин жүрүшкөн. Интернационал айылынын башчысы ошол аймакка эки кыргызстандыктын өлүмүн тактоого барганда тажиктер аны барымтага алышкан. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин тынчтыкка каршы кылмыш беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок Тажикстан бул билдирүүнү четке кагып, аны фейк жана чагымчыл деп атаган. Ички иштер министринин 1-орун басары, милициянын генерал-майору Сүйүн Өмүрзаков, Тажикстандын ички иштер министринин орун басары, ички кызматынын генерал-майору Ибрахим Зоода Нозим менен Лейлек районундагы Интернациональная айылынын аймагында жолукту. Билдирүүгө ылайык, Лейлек районундагы Баткен облусунун жана Согди облусунун күч структураларынын ишмердүүлүгү толугу менен Сүйүн Өмүрзаковдун жана Тажикстандын ички иштер министринин орун басары Ибрахим Зоода Нозимдин көзөмөлүндө боло тургандыгы белгиленди. Эки тарап тең тезинен бекем тартип орнотуу, ок атышууларга жол бербөө, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ушул багытта биргеликте тартипти орнотуу маселелери макулдашылды. 2-ге 10 мүнөт калды. Кулунду пост Интернационал айылы. Тажиктин
Zam ministri yöneticisi men Kırgız Respublikasının zam ministri yöneticisi jolugub beri bolup atat. Bugün 1 may 2'ge 10 minut kaldı. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн 1 майда телефон аркылуу сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Телефон аркылуу сүйлөшүү Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин демилгеси менен ишке ашты деп билдирди президенттин басма сөз кызматы. Барлашуунун жүрүшүндө Касым-Жомарт Токаев чек арадагы жаңжалды тынчтык жолу менен ынак коңшулук, өнөктөштүк жана боордоштук маанайда жөнгө салуунун маанисин баса белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кайрадан телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Тажикстандын президентинин сайтына жарыяланды. Сүйлөшүү учурунда мамлекет башчылары жетишилген келишимдердин аткарылышын жана чек арадагы кырдаалды жөнгө салууну талкуулашкан. Ок атууну токтотуп, аскерлерди чыңалып турган аймактан чыгарып кетүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду деп айтылат маалыматта. Президенттер эки өлкөнүн делимитация жана демаркация маселеси боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынын баштоо жана жумушчу топтордун бирдиктүү иш алып баруусу боюнча пикир алмашты. Эки өлкөнүн башчылары ушуну менен 30 апрелден бери экинчи ирет байланышты. Тараптар үстүбүздөгү жылдын май айынын экинчи жарымында Душанбе шаарында жолугушуу өткөрүүнү макулдашышкан. Тажикстанда губернатор куралчан жарандардын арасында жүргөн сүрөт тарады. Социалдык тармактарда Тажикстан Республикасынын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджапой Ахмадзоданын куралчан жөнөкөй жарандардын курчоосунда жылмайып жүргөн сүрөтү тарады. Бул боюнча дүйнө коомчулугу баа берүүсү керек дешүүдө социалдык тармактын колдонуучулары. Белгилей кетсек, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суаналиев жана сүрөттөгү Согди облусунун башчысы Раджапой Ахмадзода баштаган эки тараптуу делегация 28 апрелде Кызыл Бел жана Гулистан чек ара көзөмөл өткөрүү жайларынын ортосундагы бейтарап нейтралдуу аймакта жолугушушкан. Булак медиа центр. Баткендин Лейлик районуна айланма жолдор менен 60 тонна гуманитардык жардам алып баратабыз. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев билдирди. Анын айтымында жүктөрдүн арасында азык-түлүк, дары-дармек, палатка, жууркан төшөктөр бар. Кечеги күндөн баштап 4 көчө жолу ачылгандыгына байланыштуу бүгүн 40 тоннага жакын жүктү даярдадык. Андан сырткары Жалал Абадтан 20 тонна гуманитардык жардам келди. Анын баарын топтоп туруп, Лейлик районунун Кулунду, Максат жана Арка айылына алып барабыз. Бирок акыркы маалыматтар боюнча 4 көчө жолу жабылды деп жатат. Биз айланма жолдор менен барганга аракет көрөбүз дейт ал. Баткендеги чек арага жакын айылдарда абал курч. Бул тууралуу бүгүн 1 майда Баткендин Көкташ айылынын тургуну, айылдык кеңештин депутаты Жорабай Осмонов билдирди. Дайыма тажиктерге алданасыңар. Чырдөбө деген жерге аскерлерди ээрчитип бардым. Аскерлер тажиктерди аткылап ал жерден түшүрсө, биз сүйлөштүк, отменить деп биздин аскерлерди ал жерден түшүрүп коюшту. Мына кайрадан ал жерге тажиктер чыгып алып, снайпер менен аткылап кууп жатат деди ал. Саалтөк жол жабылдыбы? Kim? Азыр айт мына 25 минут болду да мен ошо Жакөртө болдук, мына бардыгыз. Барганда аткылап атат деп айт. Аттуудабы? Мына биз кайтып кетти да. Мына мен Көкташ айылынын тургуну, айылдык кеңешинин депутаты Осмон Жорабай. Мына биз азыр Көкташ айылыга барып, кайра кайтып келдик. Келишим болду dedi. Себеби келишим болду дегенден кийин тажиктер дагы шагылдарды төгүп 4 көчөнү жабып алды. Азыр? Азыр 15 минут. Где-то 15-20 минут болду. Мына биздин келишимге көнгөн бийликтеги чоңдор тажиктерге алданбагыла, көзүңөрдү ачкыла. Биздин эл качанга дегер басып келсе дагы жата беребиз бийликтегилер. Кече мен өзүм ошо Көкташта согушта болдум. Менин алдымда биздин танкты гранатомет менен уруп атса, Төлөн Бирбалаев деген ачкарик офицер деме бербей, приказ бербей, танкисттер ыйлап атат, бизди атып атат, бизге приказ жок, биз аталбай атабыз деп. Ким деген, ким приказ бербеди ошол? Төлөн Бирбалаев экен. Фамилиясы. Төлөнбаев деген ачкарик офицер
Командующий ошол экен Көкташта. Танканы аттı эле. Tankаны гранатомет, минометтор менен уруп атса, танкистер мандыражы болуп жатып калды. Биз танктан suurup чыктык баары. Приказ бербеди да аткыла деп. Анан ел чогулуп баягы эме кылып танкисттерди аткыла деп ел аттырып жибердик. Алар приказ бербейт. Ne bizdin birliktekiler, bizdin eldi öldürüyorsunlar Oyunlar kanday, oyunlar. Bizdin elde öldürürsünler, mana biz ölü bereyik. Ana saktayız desenger, saktağıla. Pastayanlı Tacik aldanasınlar. Mana Çırdova degen yer var, o şehirge men soldatlardı. Sapravajdan Şivolu yerçiti bardım. Soldatlar Taciklerdi atkılap tüjürse, biz söyleştik 6 minütte bizdin soldatlar çürüp koydu. Biz baraka soldatlar men düşüp gelsem, bana hayradan biz düşkönden keyin Tacik çıkıp al sniperler men dağın bizde atkılap kuvup çıkarıp gördü. Ne bizdin çoğunlar uhtap jata veresin be. Bizdin el ne olarga mal mı Kırgızdın eli? Болду аксакал. Буюрса жакшы болот. Сиз азыр өттүңүзбү да ошол жолдон? Азыр биз ошол жерге барып, кырдаалды билейик деп бардык. Барсак, ушундай бир 5-6 таштар жыттылар ама. Токтогула деди. Токтосок, онан кийин сразу эле чагып төгүп салдылар. Анан кайткыла деп неме кылдык. Азыр баарыңыздар кайттыңыздар, э? Кайттык.